Assalamu alaikum, ардактуу биздин Instagram баракчабыздын катталуучулары, YouTube баракчабыздын катталуучулары. Биз айгырлар берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү берүүбүздүн кезеги айтылуу Таштөбө айыл аймагына келдик. Таштөбө айыл аймагы биздин кыргыз элине атактуу Сүймөнкул Чокморов агабызды берген, Бүйбүсара Бейшеналиева эжебизди берген, ушундай улуу таланттарды берген Таштөбө айыл аймагына келдик. Бул айыл аймакта Арстан деген инибиз жакшы айгыр багып атат. Ал айгыр Трон. Мына көпчүлүгүңүздөр сураган Трон айгырына дагы келип атабыз. Анткени Трондун балдары бүткүл Кыргызстан боюнча чоң жыйынтыктарды көргөзүп, алдыңкы орундарды көрсөтүп, Трон айгыр абдан кадырлуу айгыр. Трон боюнча сиздерди бүгүн кенен тааныштырабыз. Биз менен болуңуздар. Assalamu alaikum, урматтуу достор, арбаңыздар. Биз айгырлар берүүбүздү улантабыз. Бүгүн биз Таштөбө айыл аймагына келдик. Бул жерде Шаршенкулов Касымбек агабыз мына айтылуу Трон айгырынын кожоюну, мына Трон айгырды багып, далай кулундарды алып намыска жарап аткан аксакалыбыздын үйүнө келдик. Касымбек аке, сиздин үйүңүзгө келген себеби мына көпчүлүктүн суроосу менен бул Кыргызстан боюнча таанымал Трон деген айгыр сизде багылып атыптыр. Ушул айгырдын сизге качан келди эле, кандайча келди эле, ушул боюнча айтып берсеңиз. Бул айгырдын келгени, Трондун келгенине мен Тронду деле жакшы неметип өттүрмүн. Анан уулум айтып калды. Арыстан ушул жерде бир жакшы айгыр келиптир. Муну жана Улан деген Алматыдан алып келип чаап бутунан кетирип коюп, анан биздин могу совхоздун фермасында турат. Жакшы айгыр экен, ошону сатып атыптыр, албайлы деп. Кайсы совхоз ошондо? Биздин баягы анда бөлүнүп кеткен малды, сарайларда бөлүнүп. Анан кийин мен айттым, мен мал айгырды барып көрө элек, мен көрөйүн. Бар эле мактап атса барып көрөйүнчү дедим. Анан барып жүрчү деди. Бүгүн эртең сатылып кетиши мүмкүн, барып көрчү. Ойлосоң билесиң деди. Анан бардым дагы анан айгырды көрдүм, анан кичине арыгыраак экен, бутары чолок экен, туяктары өсүп кетиптир. Анан карап, тияк биягын карадым дагы атаң бир жакшы айгыр экен деп анан линиясын деле айтып берген. Линиясыга секретариаттын неберелери болот экен деген. Кадимкиде секретариаттынбы ооба деген. Анан карадым, тияк биягын карасам жакшы айгыр экен. Анан мен балам айттым, болду эле бер, жарайт десем эле, анан балам тиги ээси менен сүйлөшүп эле ошол күндө жете эле алып кетип калганбыз үйгө. Жакшы. Анан Касымбек аке, бул карын сөзүн капка сакта деген кеп бар да. Анан сиздин билгениңиз өтө көп. Анан бул айгырдын сизге эмнеси жакты? Ошону жаккан өзгөчөлүгүн айтып бересизби? Ушул айгырды мен көргөнүмдө эле бул андай эми кичине жашыраак болчу, анан арыгыраак, жука арык экен да. Анан тегерек четин карап туруп эле анан аятагы жакшы айгыр экен. Сыны Осторожно. Сыны жакшы айгыр экен, мындан жакшы чыгат окшойт. Анда биздин бээлерде бар болчу бир эки, Иримдин, Ранстын баласы Ирим деген. Ооба. Кадимки Иримдин кыздары бар беле? Ооба. Анан менен Афганис деген Афганис деген айгырдын да кызы бар болчу. Анын линиясы эмелер, жанагы Мына Разливтин атасы Заливтин
кыздары бар болчу О. деген 2 бебим бар болчу жакшы кой мындан кылган алайлы жакшы чыгат экен деп эле алып койдук. Кудайдын буйругу да. 1 жыл бактым, бээлер келип атты. Анан мунун кызы жанагы Тачанка чуркап болбодубу? Ооба. Мен алгандан кийин эле 9-майда Тачанка чугуп биринчи бисмилла деп чапканда Тачанка биринчи келипти. Анан да ал Тачанка деп эле айтып калды, Турондун кызы экен деп эле. Биздин айгырдын кызы экен, ооба. Жакшы турбайбы анда деп эле анан кийинки биринчи чабышында болгон жокмун, кийинки экинчи чабышында барып анан Тачанканы көрдүм, ана турпаты бүт эле Турондун өзү экен, өзү кара боз экен. Чекчеген кара боз экен. Анда дагы бир чаап келгенде дагы чыгып келди. Тан Керимге айттым анан. Керим кут болсун, быйыл муну астына ат салбайт го. Айтаның келип алыптыр дедим. Рахмат dedi. Болду анан ошондон эле Тачанка эметип эле немеси чыгып калды. Анын өзүнүн линиясы тиги эме да. Бортурулер Разуллахтарда. Буну секретариаттан кийин жана секретен классынын баласы Тистон деген экен, ана Тистондон Турон чыккан экен да. Мунун атасынын түзүмө Тистон бекен. Мунун өзүнүн атасы. Мунун атасы Тистон экен. Ал боюнча дагы уулуңуз менен дагы азыр кеп калабыз го. Анан Касым аке, бул айгырды мен өзүм да көргүм келип жүрчү. Бунун алыстан угуп эле Турон деп. Анан чыны менен жакшы айгыр экен. Бул айгырдан өбүн таппайбыз го дейм, кемчилик. Жок го. Мына караңыз, моюну келиштир. Өмүрөө көөдөн келиптир. Сээри тетека чейин башы моюну буйруса жакшы айгыр турбайбы бул жаныбар? Туле бүтүнөн тутап кетирип койгондо анан карабай коюшкан. Барктабай койду, баглабай коюшту ошол маалда 15 жыл мурун, 13 жыл мурун. Өзүлөрү элдер ичинен эми бар. Бул айгырдын, Касым аке, бул айгыр өзү Кыргызстан боюнча кадыры чоң айгырлардын бири да. Ооба. Көп балдарыбыз. Анан биздин башка айгырлар менен берүүлөрдү алып барып атсак, көп киши суранды. Ушу Турон боюнча да берсеңиздер деп. Анан ошол келдик, мына Туронду биздин көрүүчүлөргө, атты сүйгөн азаматтарыбызга көрсөтөлү деп келгенибиз бекер эмес экен. Абдан сонун жакшы айгыр экен. Анда кепти 13 жылдан бери өтөт. 19-та быйыл. Быйыл 19-табы? 2006-жылгы. Ошондон бери багып келатам. Ошондон жамандык көргөн жок багыш. Эртең менен жем саларды мойнума жыттайт. Жеген ичкени кандай? Картайып калса. Жакшы. Жеген ичкени жакшы. Бей караган жагы мыкты элеби картайып калса да? Жок, жакшы эле карайт, бирок баягы жинди айгырлардай эмес да бул. Акырын келет дагы күйлөп атканын, күйлөгөн билет акырын шап секирип карап коет. Анан мындай кээ бир айгырлар бар го, кыйкырып, өкүрүп, зычуу салып жагатынай жок. Бакканга тынч жакшы айгыр турбайбы? Тынч. Соорлор да абдан жакшы экен. Касым аке, бунун бою канча? Бою 1,65-ке жакындап калат го. Ошондой бою 1,65. Көргөн жок мындай көзөмөл билем да. Соорузуда жамбаш сөөктөрү узун келишкен турбайбы? Бул кичине карыл болуп калды. Болуп калды да. Анан бул баягы мындан 8-9 жашында бөлөкчө болчу. Бул жоошпу, Касым аке? Жоош абдан. Мен тишин көрөйүнбү? Тишин азыйын сайганын. Көр. Ушул мынакей жакындан, урматтуу досторубуз, жакындан мына жаныбарды бир сылап көрөлү. Мындай айгырды сылап көрбөсө болбойт. Ай жаныбар. Мына. Мына достор. Мына тулпардын, аргымактын белгиси азый, мына көрдүңөрбү? Бир жоон элден өйдө алыс сайып атат. Бул деген тулпардын белгиси, мына көрдүңүздөр. Бийик. Азыйын алыс сайган мал абдан мыкты болот деп аксакалдардан угуп калган бар эле да. Мен күткөндөй азый бар экен. Жамбаш сөөгө келишкен экен. Эми куйрук башын көрсөк,
Kuyruk başın gün тийбесин көрөлү. Жакшы айгыр. Туяктар да абдан куйма туяк. Тегиз. Текши жакшы туягы бар турбайбы бекем. Жакшы анда маягөздү Касым аке. Маягөздүн кийинки бөлүгүн уулуңуздан угайын калган кепти. Мына урматтуу ат сүйүүчүлөр, биз Касымбек акебиздин оюн, сөзүн, тааныштыруун баарын уктук. Эми сөз кезек Касымбек акенин уулу Аштан инибизде. Аштан мына Трон боюнча алгач сөздөрдү уктук. Эми Трондон дагы сен калган маалыматты сенден алалы. Трондун келгенине сага 12 жыл болуп калды. Анан акем да айтып өттү, бирок Трондун канын бир жакшылап айтып берчи. Трондун ошо келгенине 2011-жылдар алдык го ушундай. Өзү айгыр 2006-жылкы. Ошондон бери бизде турат. Атасы Тестон. Трондун атасы Тестон. Тестон секретен классиге барат экен. Секретен класси секретариат. Ушунда секретариатка жакын экен да аябай. Эне жагы ошо англичанин бе дейт. Бул ипподромдогу бизде Батыркулов, Улан байкелерибиз ушулар алып келиптир да буларды. Айгырды. Анан ошо англичанин бе деп бирок кличкасын ба линиясын мындай так маалымат жок экен да, унутуп калдым деди да биз сурасак. Унутуп калдым, атат ошондой бе болчу деп ошондой эмес канжага. Жакшы Арстан, анан Тронду биз жанагы мен белгилеп өттүм. Тронду бул республикабыздагы күлүктөр, сайыпкерлер жамааты жакшы билет. Балдар аябай көп жүрүп атат. Бунун тукуму өйдө түшөт да, абдан жакшы. Анан бизде келгенибиздин себеби ушу Тронду тартып кар деп көп азаматтар суранып атыр. Анан Трон өзү мурун байгеге чабылып турбу? Ошо биз ошо аларда сураганда 2 чабылды деди го дейм. 2 чабылды же 3 чабылды деди. Ушу көлдөн бир чабылды деди. Анан Казакстанга кубок президентке деди, ошо жака алып барганда ошо жерден бутунан ошо жерден буту кетиптир. Анан ошо бойдон эле айгыр болуп калыптыр да. Анан биздин белгилүү сайыпкер агабыз дагы Жетен акебиз. Дагы Тронун бир баласын Тумар деп чаап калбадыбы? Ал Талас областынын дагы 113 кайзаводдун түзүлгөнү 80 жылдыгын бай кезинде да уткан, абдан бөлүнүп келип уткан. Кийин бу жерден бул биздин Борбордук ипподромдо да бир чоң байгени утты, көп эле утту го дейм. 9-май ошо эң чоң 9-май ишип жакшы эле байгелерди утту. Анан биздин көрүүчүлөргө дагы өзүң бир айтып койчу, дагы кайсы балдары утту, бир 2-3-өн мисал кылып. Ошо Тронду биз 2011 ушундай алдык го дейм. 2011 же 10 ошо 2-11 да, унуткам точно. Ошол жылдары алып бизде ошо бээлерди анда айгырлар аз эмес беле. Анда тиги ипподромдо холдинг, анан биякта биздин айылда ирим. Саналуу эле анда айгырлар эмес беле. Ошентип бээлерибиз ташы чыкты, бияка ташып жүрүп. Анан ушу Трон чыгып калды. Трон ошо бир дос балам байкелеринки болчу да. Анан ошол ортого дос балам Айбек деген дос балам, ошол сүйлөшүп ортого методун өзүбүзгө алганбыз Трондучу.
Анан биз алдык, бир жыл баккандан кийин эле тачанка деп Керим байкадан тачанка деп көк байтал чыга баштады. Анан ошо Трондун кызы деп, анан ошондон билдик Трондун кызы экен деп. Даңкы ошондон башталды. Ошондон башталды Трондук. Анан кийин бу Шалта айылынан ишенбай экенки. Аныкын бир эки катуу чуркап эле аны өлтүрүп баштады кийинчи. Ошону эметпей калды. Анан ошол жылдары ошолор бир поколение экен да, тачанка ошолор. Анан бу Ивановкадан да бир байкеники тоже алда катуу чыгып, ошо үчөө бир жыл катуу чыгып, анан ипподромдо кайсы бир чоң чабыш болгондо Трондун 3 баласы ээрчишип келген да. Тачанка 1, ошол тиги Ивановкадагысы 2 эле же Шалтадагысы 2, ошо үчөө ээрчишип келген да, 1, 2, 3 болуп аламандан ээрчишип келген. Ошол балдары башында биз ошо айгыр алганда ошол балдары аябай катуу чуркап эметишти. Тиги Ишенбай экенки дагы бу Эргалай атанын жанагы ашында машинаны ошол уткан да. Баракелде. Ошол уткан. Андан кийин ошондон кийин эле өлтүрүп баштады. Андан кийин анан чыга баштады балдар. Анан бу биздин айылдан кеткен Тумар. Тумар биздин айылдан кетип, Тумар жакшы чуркады. Тумар болсо анын эне жагын биз билебиз, бияктан кичинекейибизден көрүп жүргөн бейлер болчу. Иримдин кызы болчу прямой. Анын энеси болсо Сайгак деген бизге убагында совхозго келген Сайгак. Ал болсо Гуслярдын баласы болчу да. Анан ошонун Иримдин кызын Тронго алып келип карачкан, анан Тумар түшкөн да. Анан Тумар дагы аябай чуркады. Аны баарыбыз көрбөдүк сону. Анан ошондон мейлдер каратып башташты. Анан эми айгыр эме да, селекция болгондон кийин кайсы бээге кандай айгырды табыш керек да. Анан башында каратылат, бирок балдары айылдарда, тигинде эмдайларда мыкты деле бээлерге башында каралган жок да. Анан мыкты каралгандарынан анан уже кийин кайра чуркады да. Кайра чуркап жанакы түкүштө чаап калды го Трон деп. Кожомкулдун жана эмеси 130 жылдык кожомкул. Аны да мен көргөм албай экен. Ал дагы ошо Трондуку, ал именно биздин үйдөн чыккан. Биздин өзүбүздүн селекциядан чыккан. Анын да эне жагында Ирим бар да. Анын да эне жагында Ирим бар. Францка барат да. Анан Соңкөлдөн дагы Акмор фестиваль болуп 2000 жылдагы Трондун дагы бир кызы аяктан машина уткан. Ал дагы биздин эмеден, биздин бээлерден да. Биздин бээлерден ошо биз сатканбыз. Ошолордон кийин чабышып учту да. Анан эми бөлөк балдар жанантып чыгып атат ар кайсы жерден. Эми азыр кыздарынан дагы чуркап атат да. Азыр кыздарынан өзүңүздөр билгендей бул эме чапты го Изат. Былтыркы эле эмне баягы кличкасы байтал. Эсимен чыгып кетти. Былтыркы Кунанды утту да. Кунанды утту. Ошонун энеси дагы Трондун кызы экен. Тиги Кара-Балтада да Тачанка деп чыгып калды. Баягы Тачанканын кызы экен. Азыр ошо кыздар дагы уже кыздардын дагы эмелери чуркап результаттары көрсөтүп атат. Бу астан Таласка дагы Трондун бир кызы ошо Таластан атайын бир жакшы бээни 113 конезаводдун чыккан бээни алып келип Тронго коюп кеткен да, Романтика деген байтал түшкөн. Ошол Талас областында чоң байгелерди утту. Абдан кийин бооз болуп калган байкалбай чабылса дагы Кунанында абдан жакшы. Анын дагы балдары чуркап атат. Анан ошо Трондун кадыры аябай бизде чоң да. Анан бул сага көп эле киши коюп кетип атат. Аны азыр деле коебуз деген суроолор талаптар көп да. Анан ошо азыркы алып келем, бээ алып келем дегендерге шарттары кандай? Биз ошо айтып атпайм жана 2011 жылы келди эле. Ошондон баштап бааны тарифти ошо $300 деп койгонбуз. Мына азыркы убакка чейин балдары чуркап атат. Тигин канча байгелер утту. Ошондон түшүргөн да жокпуз, көтөргөн да жокпуз. Ошо ойдон $300. $300 келет. Эмен баарын айгырды атам карайт, жылкылардын баарын атам өзү карап эметет. $300 эметишет, чөбүн ала келишет. Бир-эки күн турат да. Турат, бир күн турат, 3 күн, бир жума турат, ар кандай бээлер. Ошондой эме жагы. Жакшы, Трондун өзү бою дагы жана акем айтып кетти, бою 1.65 барбы?
Жок, 1.65ке жетпей жетпей калабы. Чаканыраак айгыр көрдүңүзбү? Жок, чакан деп айтыш болбойт, абдан Эми жана жакшы айгыр экен. чоң айгырлардын боюндай бийик эмес да, мындай эмерээк 1.60 плюс-минуско деп ойлойм да. 1.60ка жетет же жетпей калабы ушундай кичине. Анда ченеп да көргөн эмеспиз да. анда ченеп коюш керек. Анан Арстан бул азыр могу суулугун чайнап тыпырап турган кунан жөнүндө айтчы анда. Бул кунан ошо Трондун баласы. Ооба. Энеси болсо Кочкорбай кань заводдон атайын ошо Тронго ылайыктап алып келгенбиз. Энеси ошо Разливдин балдарынын кыздары болуп калат да. Разливдин. Терминатор жокпу? Жок, бул эме энеси Ардактын кызы. Энеси Ардак. Анын эне жагы болсо тиги эмеге барат. Гусляр бар. Ооба. Анан эме бар. Барометр бар эне жагындачы. Жакшы экен. Ошо атайын Тронго ылайыктап эми канча жылдан бери тургандан кийин баягы кайсы линиядан чуркап атат, кандай болуп атат уже практика жүзүндө көрүп атабыз да. Анан ошон үчүн ушул бейлер ылайык келип, ушул бейлерди азыр алып жаңы ушул линиядан биринчи куундары да. Бул чабылдыбы? Бул ошо жаңы даярдалып баягы күнү Токмокко сынак болду го 3-үндө. 3-үнчү эмеде. Ошондо чаптык, ошондо чаап, закит берип, анан кайра кирип кубалап. Анан кубалап отуруп 4 болуп калды. 4-үнчү биринчи байгесинде. Жакшы мал түшкөн экен. Чакан абдан чыйрак мал экен. Ошо аламанга мыкты болуп. Трондун өзүнө окшош экен, Ооба. Өзү да жылтырап табы да келип калыптыр Астан. Кунаның эми эртеңки байгеге барбы бул кошула турган бунун? Буну ошо негизи кошоруктатканбыз. Анан кийин ошо 3-үндө атайын сынакка эметти, анан кайра шашпай коюшту. Тияктан результатты көрдүк. Булай бурса мыкты секирди. Закитке берген болбосо эле баланы алып качып кетип калган да. Анан мыкты эле секирди. Табы деле келип калыптыр. Эртеңки Ысык Ата районунун чейинесине чоң байгеге да көрүшүң керек го дейм. Эми чабабыз го, Кудай бурса күзгө чейин азыр көп эле Кудай бурса жакшы чабыштар болот го. Ошолорго эле мыктап дайындап туруп эле. Эми Астан анан бул Трон өзү деле бир коюлган бейлердин баардыгы эле жогорку сапаттагы таза кандуу эмес болуш керек. Эми ачыгын айтканда Трон деле биз ошо алгандан бери мыкты бейлерге ачыгын айтканда коюлган жок да. Баягы тиги тааныш келет, бул тааныш келет, анан мындайраак бейлер кошулуп эле эметип атат. Анан могу чуркаганын баары эле бүт мыкты бейлерден түшүп калгандар да. Без отказ чуркап аткандар ошолор да, мыкты аябай. Анан мыкты бейлерге эметилсе тосчу, мыкты бейлерге каратылса, мыкты бейлерден тууса Түшөт экен. түшөт да. Трон ушул мен дагы ошо ойлойм да, ушу Трон көп эле кулунда түшүп атат, чын эле жакшы элитный бейлерге коюлуп атыптыр да. Анан эми буюрса мына өзүңдүн бейлериң абдан жакшы экен. Мына досторго дагы мен деле бир кеңеш берет элем. Азыр баарыбыз эле импорт кылып калып атпайлыбы? Импорт деле жаңы, унам жаңы кийимге кызыккандай эле болуп атабыз. Бирок мурунуна келген айгырларды деле байкап көрүп, жакшы бейлерди койсок, аябай чөт болуш керек. Ошондой бейлерден могу чуркаган, кат чуркаган баары эле ошол бейлерден да. Мыкты бейлерден. Мындай чабыр жок бейлерден ал бул айылда тояштарга да жүргөндөр да. Полкров бейлер коюлган экен да. Алар ошо айылда жана тояштарга чуркап жүргөндөр. Мыктылар алда чоң деңгээлде чуркап аткандар, чоң чабыштар чуркап аткан. Ошо мыкты бейлердин балдары. Таза кандуу. Ошондой да. Жакшы. Эми бултайың жөнүндө сөз кылалы. Бул болсо энеси Трондун кызы. Энеси Трондун кызы, атасы болсо Гладиатор деген айгыр, Разливдин баласы, Кочкорбай кань заводдон чыккан. Ошол атасы. Ооба, Гладиатордун бир баласы кече Токтогул районунда байгени утпады кунандан. Ошо бул ошо Гладиатордуку. Жаңы минилип атат, жаңы минилип күзгү чабышка Кудай бурса. Эттүү экен. Күзгү чабышка бир кошобуз го. Муну азыр минип келген уулуң бул өзүң уулуңбу же чабандеспи? Бул чабандес. Бул айылда, биздин айылдан. Мыкты экен.
дос балабыздын баласы ошо жаке болуп Берек бол балам. жаке болуп үйрөнүп Үйрөнүп Ай балам, атың ким? Омар. Омар, Азамат. Бул тайды үйрөтүп аткан турбайсыңбы? Жакшыбы? Эми чапканга даярданып калдыңбы? Ооба. Ай, Азамат. Корккон жоксуңбу? Ооба. Азамат. Сыйрак бол экен. муну ошо жаңы чаптырып атабыз, азыр жаңы киргизип жаңы чаптырып. Эми дрон жөнүндө ошо көрүүчүлөрүбүзгө жакшы эле көргүзсүк деп ойлойм. Астан эми сенде дагы короогуңду бир 4-5 абдан жакшы бийлерди байкап калдым. Ушул боюнча да бир көрүүчүлөрүбүзгө бир кыска баяндап кетели. Жүрүстөн анда көрсөт. Муногу четки кулундуу карагер бээң айтчы. Ататбек. Бул бээни ошо жана айтып өткөндөй эле Кочкорбай конь заводунан алып келгенбиз. Бул биринчи туут байтал. Биринчи туут 4 жаш болду. Тронго былтыр каратканбыз. Ургач түштү Кудай буюрса. Бунун кан линиясын айтып кетсем, энеси прямой Пятигорскийдин кызы. Тиги Рамазан байкедеги Пятигорскийдин кызы. Атасы болсо Герцог деген айгыр экен, ал болсо Айртондун баласы. Кадимки Айртонбу? Кимдин баласы? Ошонун Пятигорский. Анын ар жагы кайра эле Заливке барат экен да. Ар жагы Залив тындаганы бар да. Кан жакшы уйган экен. Бианан Айртон гимнастра. Ошого ылайыктап элешип эски кандарды алып атабыз. Жакшы экен. Бул андан кийинки бээңчи мына оттоп аткан. Аркы бээ болсо ошо жана Ардактын кызы. Жаңы элеки Кунанды көрбөдүңүздөрбү? Ооба. Ошонун энеси. Биринчи тиги Кунан биринчи колуну. Бул кызыр эме кулун салып салды күздө. Ошондой кызыр экен, Муну баягы жаңа Рамазан байкеден алып келгенде дайындап Кунанында жана Кара Тала айылында курман айт болбоду беле? Ошондо Кунан чабышка чаап Кунанды уткан. Ошоктон Кунанды утуп анан тиги сол бутун чаап алган ошол жерден. Фиништен өтүп эле чаап алганда ошойдо матка кылып калтырып койгонбуз. Муногул буту кетип калган, муногу байталын жагып тур мага астан. Бул болсо Трондун кызы. Ошо атайын Трондун бир кызын калтырдык. Ошо Трондун кызы Жаш эле окшойт. 7 жаш. Ой, 8 жаш болот. 7 жаш. Анан бул алдагы Ургачтай көрбөдүңүздөр. Ошонун энеси болуп калат да. Быйыл кызырбы? Бул ошо былтыр кулун салып анан кышында салган. Анан баягы жазкы чабыштырга анча дайындап ипподромдо баягы бербедик беле, Аламин району. Ооба. Ошондо тиги анын алдында тиги Жолой аксакалдыкы ашы болбоду беле? Ооба, марттын башында. Марттын экиси беле? Ооба. Ошого дайындап чапканбыз, анан ошол жерден 3 болгон. Ой, баркеле. 3 болгон, анан кийинки жума эле биз Аламин районун биз өзүбүз берип калдык да. Анан кайра коштук, кайра 3 болуп калды. Мунун ага чейин негизи буту кеткен болчу, анан баягы тууп жүрүп деметкенде бут суттарын карасак бүт эле жакшы эле, анан дайындап көрдүк. 2 айга жакын дайындап анан кошуп жүргөнбүз. Сири аябай бийген го. Эми бул кайсы айгырга коеюн деп атсыңар? Муну ошол эле кайра эле баягы эски кандарга эле кайра эле ошого эле кылабыз го. Жок, менин оюмча муну жаңы канга кошуп көрүш керек го дейм. Эми сенде эски белер көп экен, эски кандар. Бул жал, орок, ушул таш айыл өкмөттүн аты кайсы эле? Ташты айыл өкмөт, Бербулак айылы. Бербулактуу айгырлар көп экен го, анан тандоо көп кенен экен. Ошо муну ылайыктап туруп. Бирок тигиси жакшы түштү Кудай буюрса. Экен линияны. Эми муногу сенин төртпеңдин соңку муну боз экен, чакан чепеген сындуу. Бул тууган кулуну. Кулун айдап келчи анан тетени. Бул болсо тоже Кочкорбай конь заводунан алганбыз муну дагы. Бул болсо ошо гладиатордун кызы. Жакшы экен. Энеси болсо жана Рамазан байкенин Эркетай деген бээси экен. Аякта дагы канында баягы эле эски кандар экен. Трондун кызы бул. Бул Трондун баласы эркек. Эркек. Экинчи колуну. Жогош экен, Жогош. Жакшы экен. Былтыр биринчи тууган. Бул байтал болсо тайында уткан.
кайерде уттур? Белекте жана аш болуп Millennium Mercedes айылганда. жана Жекиш байкелер утканда ошондо бул тайга чабылган. Ошондо тайды уткан биринчи келген да. Ой баракелла. Чакан болуп алып болсо да уткан экен да. Анан ошондон кийин бутун кичине кокустаттырып анан ушу бээликке алганбыз да. Муногу ушу байталыңды мен байкап турмун. Абдан турпаты жеңил экен. Бул камыстай эле көрүнүп тур мага. Сөөк аябай жеңил окшойт. Буга буйруса эми трондан аябай эле чыгып аткан экен. Бул биринчи кулуну да. Жок, бул экинчиси. Биринчиси каякта? Биринчиси сакоо, кышта сакоо болушту да. Анан сакоо өлтүрүп алдык. Ай атаң бер ай. Ушу бейинген дурус чет экен, Кудай кааласа. Азыр бөлөктөр деле бар, бөлөк деле. Былтыркы булардан түшкөндөр бар. Мына Арстаниним эми сенин жакшы 4 бең бар экен, жакшы мына жогорку деңгээлдеги А группасы деп коет го биздин сайыпкерлер жамаатында ушундай бир бөлүштүрүү бар да. А группа, Б группа деп. Анан ошо А группага кирген айгырлардын бири Тронду багып атсың. Белегиңде жакшы экен, ушу бакканың баары бакканың тапканың берекелүү болсун. Ушу үйүңдө дайыма жылкы камбараттан тукуму мамыларына көбүрөөк байланып, мына атаң бар. Абдан бактылуу жигит экенсиң. Атаңды кадырлап, атаңдын даңкын чыгара бер. Ушу мээнеттин баары ушу үй бүлөңдүн берекесин, элиңдин берекесине жумшап ишиңе ийгилик каалайбыз. Мына достор, ушу мына биз азыр Белбулак айылында турук. Бул мен байкасам чарбактары бир 4 сотик, 3 сотиктен эле окшойт. Ушу мактанса 5 сотик жер. Ушул жерге ушунча айгырды, ушунча жылкыны багып, асылдандырып, мына эринбей сонун мээнет кылып аткан Арстанинибиз менен болду маегибиз. Эмки көрүшкөнчө саламат болуңуздар. Арстаниним, ишиңе ийгилик, жакшы болсун. Ошол сизге да ийгилик байке, сиз аябай жакшы нерсени көтөрүп мындай Кыргызстанда болчу эмес да. Анан сиз аябай айгырларды чыгарып, кайсы мисалы кээ бирөө алыс жакта, кээ бирөө жакын жакта айгырдын атын угат, билбейт. Анан сиз бул селекцияга аябай жакшы түрткү болсоң, түрткү болуп аябай жакшы эме көтөрүп атасыңар. Силерге ишиңерге ийгилик, ден соолук болуңуз. Ар дайым сизде эме ат чаап, сайыпкер ишкенсиз. Атыңыздар байгелүү болсун. Рахмат. Дайыма жакшылыктарга жолугуп. Рахмат. Биздин кызмат элибиз үчүн. Мейли достор, жакшы.